Достор, геометрияны улантабыз. Бүгүн биз чоң бир көлөмдүү темага туш болдук. Ал тема стереометрия деп аталат. Мурун биз мисалы жалпак фигураларды өтүп атканбыз, 4 бурчтук, 3 бурчтук, анан кийин айлана деген сыяктуу. Мунун баары жалпак деп айтсам болот, эч кандай көлөмгө ээ эмес. Анан бүгүн биз көлөмгө ээ болгон фигураларга көңүл бурабыз. Мисалы, көлөмгө ээ болгондо кандай болот? Мисалы, ушул эле 4 бурчтук болсун, анан ага жактарды кошолу, бул кандайдыр бир коробка сыяктуу болуп калды. Демек, бул мынакей бул эми стереометрия илими окутат ушуну. Булар жөн эле жалпак болсо, бул көлөмгө ээ болду. Экөөнүн айырмасы мына ушунда. Булар планиметрия, а бул болсо стереометрия. Түшүндүкпү, достор? Ал эми биз стереометрияны кайра ичинен экиге бөлөбүз. Биринчиси көп грандыктар, ал эми экинчиси айлануу телолору. Кыскасы түшүнүктүү. Көп грандыктар деген эмне, достор? Бул бардык тарабы көп бурчтуктар менен чектелген мейкиндиктин бир бөлүгү. Мисал үчүн, призманы алалы, мындай болгон призма. Мен азыр чийгенге аракет кылып көрөйүн. Биз азыр көп грандыктарды дагы экиге бөлүп коелу. Биринчиси призма, экинчиси болсо пирамидалар болсун. Пирамидалар кандай болот? Өзүңөр көргөн болушуңар керек. Жанагы Египетте эле кадимкидей пирамидалар бар го. Мисалы үчүн мындай бир чекит берилсин үстүнөн. Мындай азыр. Мына бул пирамида болуп калды. Демек, биз экиге бөлдүк. Биринчиси призма, экинчиси пирамида. Достор, призманын эми касиеттерин карайлы. Достор, мен азыр жашыл менен чийип жаткан булар грандары, үстүңкү менен астыңкы. Буларды негиздери деп коебуз. Негизиндеги грандары деп койсок болот. Ал эми бул жактагы мен сары менен боёгон жерлер, булар каптал грандары деп аталат. Каптал грандары. Ал эми мен кызыл менен чийген жерлер, кызыл менен чийген сызыктар, ак менен чийинчи көрүнбөй калат экен. Ак менен сызган сызыктар, булар каптал кырлары деп койсок болот. Сөзгө маани берсек, өзүн эле түшүнөбүз, кырлары. Түшүнүктүү, кыскасы бизде эми призманын өтө көп түрү бар. Эгерде негизи канча бурч болсо, ошончо бурчтуу призма деп аталат. Мисалы үчүн азыр бул жакта негизи канча бурч болуп атат? Санап көрөлүчү. 1 бурч, 2, 3, 4, 5 бурч. Демек, бул азыр 5 бурчтуу призма деп аталат. Биз азыр 4 бурчтуу призма түзүп көрөлүчү бул жака. Мисалы, азыр мындай болсун дейин. Мындай, анан мындай. Кыскасы, достор, призма болуш үчүн негиздери бири-бирине барабар болуш керек. Мынакей бул негизи да туурабы? Мына бул негизи. Анан бул дагы негизи. Асты менен үстү бири-бирине барабар болуш керек. Ошондо гана призма боло алат. Бул дагы азыр призма боло алды. Эгерде булардын жактары бири-бирине барабар болсо, жактары дейм да. Жактары, кырлары деп айтсам болот да, туура болот. Кырлары бири-бирине барабар болсо, анда бул куб деп аталат. Куб. Биз азыр призмалардын ичинен кубтарды өттүк. Ал эми бардык кырлары барабар эмес болуп калса, ушул эле фигуранын бардык кырлары барабар эмес болуп калса, мисалы үчүн кандай болуп калышы мүмкүн? Мисалы, мындай болуп калышы мүмкүн,
Мынакей достор карасыңар. Жана кырлары бири-бирине барабар болуп аткан, азыр кырлары ар башкача болуп турат. Мисалы үчүн бул жагы менен бул жагы барабар болсо дагы, мына бул кыры барабар болсо, бул кыры узун болуп кетти. Демек биз муну эмне деп атайбыз? Биз муну параллелепипед деп атайбыз. Параллелопипед. Менин тилим келбейт экен, кыскасы жазып көрөйүн. Параллелопипед. Аябай кыйналдым го. Кыскасы призмага кирди. Призманын ичинен куб дагы, анан параллелопипед дагы болду. Экөө тең призмага кирет, себеби эмне үчүн? Негиздери мынакей үстү жагы менен асты жагы бири-бирине барабар. Түшүндүкпү достор, призма эмне экенин? Призманы жакшыраак түшүнгөнгө аракет кылдык. Эми биз азыр пирамида бөлүмүнө келели. Бул жакты мен экиге бөлүп коеюн, мындай кылып. Жок, мындайдан бөлүнөт экен. Бул өзүнчө бөлүм, башка бөлүм. Айлануу телолору таптакыр башка бөлүм. Азыр биз жөн эле көп кырандыктардын ичинен, жок, мындай кылып бөлүшүм керек экен. Көп кырандыктардын ичинен мындай кылып бөлүнөт. Ал эми пирамида айлануу телолору таптакыр башкага кирет, айлануу телолору. Кеттик, улантабыз. Эми пирамидалар кандай болушу мүмкүн? Өзү пирамида деген эмне? Пирамида бул негизи көп бурчтук болуш керек, негизи көп бурчтук болуш керек. Ал эми каптал грандары жалпы чокулуу үч бурчтуктардан турат. Кыскасы, мисал үчүн мен азыр негизин төрт бурчтук кылып көрөйүн, негизин. Мынакей, бул жака негизи төрт бурчтук болгон мындай бир сызык сызайын. Анан кийин булардын чокусу бир болуш керек экен. Кыскасы, мисалы үчүн бул жер болсун, анан туташтырып көрөйүн буларды. Мындай болду, мындай болду, мындай болду, анан мындай болду. Демек, бул дагы пирамида болуп калды, достор. Көрдүңөрбү? Кыскасы, пирамида болуш үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Анын негиздери көп бурч болуш керек. Көп бурч болуш керек дагы. Бирок каптал грандары бир чокулуу болгон, бул каптал грандар да тура, мындай кылсамчы. Каптал грандары бир чокулуу болгон үч бурчтуктардан турат экен, достор. Түшүнүктүү? Үч бурчтуктардан турат. Булардын түрлөрү көп. Мисалы үчүн, бул пирамида деп аталса, анан кийин бүт баары тең жалаң гана, мисалы үчүн, үч бурчтуктардан турса, бүт капталы тең. Мындай болгондо болуп калышы мүмкүн да, туурабы? Бул да пирамидага кирет. Бул тетраэдр деп аталат. Тетраэдр. Анан эгерде биз ушул пирамиданын бул жерин, анан бул жерин кесип туруп үстүн жок кылып салсак, бул кесилген пирамида деп аталат. Ушундай майда чүйдө нерселери бар. Буларды түшүндүк деп ойлойм, достор. Эми биз азыр негизги элементтерин карайлы, призманын. Азыр мен бул призманы көчүрүп алайын. Анын негизги элементтерин карап көрөлү. Демек, бизге призма берилди дейли. Бул жактан азыр n деген тамга менен биз призманын негизинин жактарынын санын айтабыз. Негизинин жактарынын саны. Кыскасы, мисалы үчүн, бул жакта азыр канча жактуу болуп атат? 1, 2, 3, 4, 5 жактуу болуп атат. Демек, азыр n барабар экен 5ке. 5 деп жазып коеюн. Мындай мисал үчүн эле. Ал эми h деген да түшүнүк бар. H деген, бул h'ты билсеңер керек, бийиктик. Демек, бул жактан баштап бул жакка чейинки жүргүзүлгөн кандайдыр бир бийиктик, мынакей h бийиктик. Анан кийин sn деп белгилеп калса, эгерде китептерде же ортодо ушундай келип калса, бул негизинин аянты. Демек, азыр мынакей бул жашылды айтып атат, мына бул жашыл. Анан бул жашылды айтып атат. Ушул аянты жалпакты айтып атат, жалпак нерсени, көлөмдү эмес, жалпак нерсени айтып атат.
Ал эми S каптал бетинин аянты дейт. Мынтип белгиленет ал. S каптал бетинин аянты. Барабар болот. Мен каптал бетинин аянты деп коеюн. Аянты. Каптал бетинин аянты мынакей бул сарылар. Сарылар. Түшүнүктүү? Мына бүт каптал бетинин аянтын кошкондо ушулар келип чыгат. Достор, мына азыр бул жактачы. Мисалы үчүн кантип табабыз? Жөн гана могу каптал бетинин аянтын табабыз. Анан кийин канча жолу болуп атат? 1 жолу, 2 жолу, наркы бети менен 3, нарагыраак бети менен 4, 5. 5ке көбөйтүп коет экенбиз. Ошондо баардык каптал бетинин аянты келип чыгат экен, Түшүнүктүү? Анан кийин S, T, B деп коет. Толук бетинин аянты. Толук бетинин аянты деген негиздерин дагы каптал бетин дагы кошкондого барабар. Башкача айтканда, биз азыр мынтип жазып коелу. S негизиндеги бетинин аянты менен кошобуз S каптал бетинин аянтын. Анан V тамгасы менен көлөмүн билдирет. Көлөмүн, Демек, ушул ичиндеги эмне батат, ушунун баарын эмне батат деп элестетсеңер болот, көлөмү. Кыскасы, эми мындай болду, достор. Ушул элементтерин билип алдык. Эми булардын формулалары бар. Формулаларын кантип жаттайбыз? Айла жок, жатташыбыз керек. Бирок оңой эле, достор. Эң негизгиси элестетишибиз керек. Булардын баарын жазып алдыңар деп ойлойм. Мен азыр кайра өчүргөнгө аракет кылам. Эми ушул n бурчтуу призманын кырларынын саны кайсы формула менен белгиленет? 3n болду. Бул жакта азыр биз деген жактарынын санын сынап коебуз. Бул жакта негизинде жактарын. Мисалы үчүн бул жакта 5 болуп атат, 5 жакты болуп атат. 5-ти 3кө көбөйтүп коебуз. Демек 15 кыры бар дегенди түшүндүрөт бул призмада азыр. 15 кыр. Мен бул жакка азыр мисал катары 15 кыр. Эми анын призманын көлөмү бул кырлары деп коеюн, кыр, анан көлөм V тамгасы менен келет. V барабар S негиз көбөйтүлгөн H. Демек, негизи бул жашылды табат экенбиз дагы, жашылды бийиктикке көбөйтүп коет экенбиз. Анда бизде жаңы формула пайда болот экен, Жок, 3n. Тик призманын каптал бетинин аянты, S каптал бетинин аянтын кантип табат экенбиз? Албетте, периметр, негизинин периметрин көбөйтүп коебуз бийиктикке. Ал эми толук бетинин аянты, S толук бетинин аянты 2 негизинин аянтын кошуп салабыз S каптал бетинин аянтына. Демек, түшүнүктүү, достор, мынакей бул тик призмага арналган формулалар болду. Ал эми тик параллелепипеддин формулалары кандай деп ойлойсуңар? Азыр мен кайра параллелепипед чийейин, анан ошого жараша формулаларды жазабыз. Мынакей, достор, бул жакта параллелепипед берилди. Анын көлөмүн кантип табабыз? Албетте, анын көлөмүн, мисалы үчүн A, B, анан C жагы болсун. B деген мына бул узун жагы. A деген мына бул жагы, анан C бул жагы. Демек, A көбөйтү B көбөйтү C формуласы менен табылат. Каптал бетинин аянты. Каптал бетин түшүндүңөр болуш керек. Эмне жөнүндө сөз болуп атат? S каптал бетинин аянты барабар болот 2 C көбөйтүлгөн A кошулган B. Ал эми S толук бетинин аянты барабар 2 A менен B-ны көбөйтөбүз, кошобуз A менен C-ны көбөйтөбүз, кошобуз B менен C-ны. S бул толук бетинин аянтын чыгарат. Ал эми тик параллелепипеддин диагоналы, мисалы үчүн мындай наркы баштан баштап берки өйүздү көздөй диагонал жүргүзсөк, ал бул формула менен табылат. Диагональ барабар тамыр ичинде баары тең A-нын квадраты плюс B-нын квадраты плюс C-нын квадраты. Мынакей, достор, бул параллелепипедке арналган 4 формула болду. Ал эми бул жакта куб берилген. Кубтун аянтын жөн гана, куб деген билесиңер, достор, бардык жактары бири-бирине барабар. Мына бул жери А болот. Кубтун аянты A'нын кубу. Мына ушунайынан куб деп аталып калган.
көлөмүн табыш үчүн жөн гана аны кубка көтөрүп коет экенбиз. S каптал бетинин аянты барабар болот 4 көбөйтүү A'нын квадратына. Ал эми S толук бетинин аянты барабар 6 A'нын квадраты болот. Эмне үчүн 6 A'нын мындай өзүңөр формуланы деле ойлонуп көрсөңөр болот достор. A'нын квадраты деген сөз мына бул каптал бети да туурабы? Мына бул каптал бетинин аянты чыгат, A'нын квадраты десе. Анан кийин ушуну биз деген канча бети бар мунун? Жалпы 6 бети бар. 6 жолу көбөйтүп коебуз, баардык аянты чыгып калат, баардык бетинин аянты, толук бетинин аянты чыгып калат. Ал эми диагональ жүргүзсөк, мынакей мисалы үчүн бул баштан баштап бул башка көстү диагональ жүргүзсөк, бул формуланын негизинде табылат. Диагональ барабар А тамыр асты 3кө. Болду достор, кубтуку мына ушундай формулалар менен гана чектелет. Эми биз азыр пирамидаларга кайсы формулалар тиешелүү экенин карап көрөлү. Достор, пирамиданы карайлы. Эми пирамидага дагы бир жаңы түшүнүк киргизишибиз керек. Мисалы үчүн, пирамиданын чокусунан анын негизинин кырын көздөй жүргүзүлгөн бийиктик бул пирамиданын апофемасы деп аталат. Пирамиданын апофемасы. Апофема. Муну биз азыр А менен белгилеп коелу. Ал эми биз пирамидага кадимкидей эле бийиктик жүргүзсөк, мына бул жака бийиктик, бул жөн гана H менен белгиленсин. H. Кеттик. Демек пирамиданын кырларынын саны 2 көбөйтүү n. Демек негизин санайсыз. Мисалы үчүн бул жакта 1, 2, 3, 4 кыр болуп турат. 4 2 көбөйтүп коебуз. Демек 8 экен. Жалпы 8 кыры бар экендигин түшүндүрөт. Анан пирамиданын көлөмү барабар негизи көбөйтүлгөн S. Демек негизинин аянты, мына негизинин аянтын көбөйтөбүз бийиктикке бөлүп салабыз 3кө. Башкача айтканда достор, мына могул ушул эми биз пирамиданын каптал бетинин аянтын кантип табабыз? S каптал бетинин аянты барабар 2ден 1 көбөйтүлгөн негизинин периметри көбөйтүлгөн Ага, демек апофемага. Ал эми S толук бетинин аянты, албетте S толук бетинин аянты барабар S каптал бетинин аянты менен кошуп коебуз S негизинин аянтына. Мынакей бул пирамидаларга арналган формулалар болду. Демек достор, мынакей биз көп кырандыктарды өздөштүрүп бүттүк деп ойлойм. Мунун баары тең ушунча көп маалымат болуп кетти. Силер ар бирин жазып алдыңар деп ойлойм. Эми биз достор айлануу телолорун карайлы. Бул жакта бир чоң бөлүм бар болчу. Айлануу телолору. Алар кайсылар? Алар конус, цилиндр, шар жана башкалар. Аларды өздөштүрүп көрөлү гана. Айлануу телолордун көп кырандыктардан айырмасы алардын бурчтарынын жогунда. Мисалы карайлы, бул жакка мен кандайдыр бир айлануу телолорун сызайын. Бул цилиндр деп аталат, уксаңар керек достор. Цилиндрга тиешелүү негизги элементтер кайсылар? Биринчиден бийиктик. Экинчиден цилиндрдин радиусу, R тамгасы менен радиус. Анан үчүнчүсү L, цилиндрдин түзүүчүсү. Демек, цилиндрдин түзүүчүсү деген бул мынакей достор, бул жер L деп аталат. Ал эми цилиндрдин радиусу деген мисалы үчүн бул жер борбор болсо, бул борбордон баштап бул жакка чейинки аралык радиус болот. Ал эми цилиндрдин бийиктиги деген сөз мына бул жактан баштап бул жакка чейинки аралыкты айтат. Түшүнүктүүбү? Эми цилиндрдин көлөмүн табыш үчүн V барабар S негиз көбөйтүлгөн H. Негизи деген бул кадимкидей эле тоголок, мурунку айлананы өткөн сыяктуу. Ошонун негизинде мындай формула чыгат да. V барабар π r квадрат көбөйтүлгөн H. Демек, бул айлананын эмес, цилиндрдин көлөмү. Ал эми цилиндрдин каптал бетинин аянты. Мисалы, S каптал бети барабар 2 π көбөйтүлгөн R көбөйтүлгөн L. Демек, цилиндрдин каптал бетинин аянты ушул формула менен чыгат экен достор. Ал эми цилиндрдин толук бетинин аянты, S толук бетинин аянты барабар болот S
каптал бетинин аянты менен S негизинин аянтын кошкондогуга. Түшүнүктүүбү? Бирок бул жакта бир эле негиз бар эмес, ал жакта 2 негиз, ошондуктан 2S деп коебуз. Мынакей бизге 3 негизги формула керек экен цилиндрга. Ал эми дагы бир өзгөчө бир геометриялык фигура бар. Фигура деп айтсак болобу же муну тело деп айтабызбы? Тело деп айтат болушубуз керек, Ал конус деп аталат. Ал пирамида сыяктуу, бирок эч кандай бурчка ээ эмес. Кайра айланасы зайын, анан кийин анын чокусу болот, биринчиден чокусу болот, анан ошол чокуга барып тең тийишет. Демек бул азыр конус деп аталат. Конустун түзүүчүсү болот, ал конустун түзүүчүсү L тамгасы менен белгиленет. Аны мына ал кайсыл жерде жайгашат, өзүңөр билесиңер, бул жерде жайгашат, мына L түзүүчүсү. Ал эми анын дагы бийиктиги болот, ал H, мынакей так гана борборуна түшөт, Бул H деп белгиленет. Ал эми анын радиусу болот. Радиус, мынакей бул жактан баштап бул жакка чейинки аралык радиус деп белгиленет. Конустун көлөмү, достор. Конустун көлөмү бул деген цилиндрдин көлөмүнүн 3/1-ине барабар. Башкача айтканда, цилиндрдин көлөмү кандай болду эле, достор? Пи r квадрат көбөйтүү h болчу, пи r квадрат көбөйтүү h, ушунун 3/1. 3/1 болду. Ушинтип эле жаттап калабыз. Ал эми каптал бетинин аянты S каптал бетинин аянты барабар пи r көбөйтүлгөн L болду. Пи r көбөйтүлгөн L. Ал эми S толук бетинин аянты барабар S каптал бетинин аянты менен S негизинин аянтын кошуп коебуз. Бул учурда негизинин аянты пи r квадрат. Болду, достор, конус мына ошол менен жыйынтыкталат. Эми мен азыр шар жана сфера жөнүндө кичине айта кетейин. Кыскасы, достор, силер шар деп элестеткиле. Шардын көлөмүн табыш үчүн, шар деген бул кадимкидей эле топтун ичиндеги көлөмүн табыш үчүн биз деген 3/4 көбөйтүп салат экенбиз пи rдин кубуна. Ал эми дагы бир сфера деген түшүнүк бар. Бул азыр өзү топ болсо, топ ичинде бир көлөмү бар топ болсо, а сфера деген ошол топтун кабыгы деп элестетели, ушинтип айтсам түшүнөт болушуңар керек. Сырткы бети деп айтсам болот да, кабыгы. Демек бул сфера деп аталат. Бул шар болсо, бул сфера. Каптап турган бетинин бөлүгү. Демек сфера. Сферанын аянты керек бизге, көлөмү жок да анынчы. Сферанын каптал бетинин аянты, S каптал бетинин аянты барабар болот 4 пи rдин квадратына. Болду, достор, мынакей ушул формулалар. Биз негизи бул формулалардын ар бирин изилдеп деле чыксак болмок. Бирок баарыбызда азыр интернет деген бар, баарыбызда баардык мүмкүнчүлүк бар. Бул формулалардын ар бирин каяктан келип чыкканын өзүбүз деле ойлонсок болот, түшүнбөй калган жерлерин интернет булактарынан издесек болот. Бирок эгерде издегиңер келбесе, айла жок, ушул формулалардын баарын жаттоого туура келет, достор. Азыр болсо теория сабагы бүттү. Мен болсо негизги элементтерин түшүндүрүп бергенге аракет кылдым. Кийинки сабагыбыз практика болот. Анда жолугабыз кийинки сабакта.